Желдебек мырза, бүгүн мынакей айыл аймактар арасында чемпионаттын жыйынтыктоочу оюнун өткөрдүңүздөр. Командалар менен тең тайлашап беттешкенге бир мүмкүн болбоду да. Ооба. Даярдана албай калдыңыздарбы, оюндарды түшүнбөй калдыңыздарбы? Бир кеңири айтып бериңизчи. Сарбы бизде балдарыбыз жанагы айыл өкмөттөр дайындашкан болгон үчүн жаш балдар, жаңы балдар, анан дагы балдарыбыз келбей калды. Нары даярдыганга да жетишпей калдык биз. Аттарыбыз даяр болбой калды, дайым болбой калды. Еще балдарыбыз дагы жогу деңгээлибиз бир аз төмөнүрөөк болуп калды командалардан. Şu тагдыр, насип болду. Утулдук. Дайым болбой калды, тияк деген эми баягы шылтоо да. Эми ушул экен. Насип экен. Жеңилгенге дагы бир команда керек дегендей жеңилдик. Эки оюн өткөрдүңүздөр. Негизинен айыл өкмөттөр аралык оюн мындай кандай болот экен? Айыл өкмөттөр аралыктагы өтө мыкты. Мына айыл өкмөттүн арасындагы мына көкбөрүнүн өнүгүшүнө чоң салым кошту деп ойлойм да мен бугачы. Жанагы айыл аралыктагы ойнобой жүргөн балдар, ойноп жүргөн балдар, чыкпай жүргөн балдар мына чыгып республикалык деңгээлге чыгып, кызыгуу артып, дагы өнүгүп жатат деп ойлойм да. Баягы Норуз 9 майда оюн көрсөтө албай калган балдарга мындай турнирлер чоң мүмкүнчүлүк деп шанс болду. эсептейм. Чоң шанс болду. Анан могул азыркы учурда мынакей ат майданды федерация аракет кылып, төрт тарабын тосуп, абуттун аз болгону кандай экен? Аз болгону жакшы. Биз биздин ипподрому өтө мыкты Буйруса бизге ушундай төрт тарабы тосулган арена салынса, оюнга ыңгайлуу эле болот экен, Ыңгайлуу болот. Өтө ыңгайлуу болот. Азыр мурдакка салыштырмалуу абут аябай эле кыскарды да. Абут кыскарды. Оюндун ичинде оюн көп, жүрүш көп болот. Жакшы деп ойлойм да. Негизи эле Көкбөрүдө баягы көпчүлүктүн көзүнө түшүп калган оюнчулардын бирисиз. Быйылкы жылы кайсы командадан көрөбүз сизди? Ошо мурунку командалардан буюрса. Бийиктик. Ийгилик каалайбыз.